Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам. Бүгүн биз Маек Клаус эмне жөнүндө? Бүгүн биз Казакстанда өтүп жаткан медиа футбол боюнча маектешебиз. Баарыңыздарга маалым болуш керек. Буга чейин интернет багында жүргөн Кыргызстандан дагы медиа футболчулары Казакстанга кетишкен. Бирок ошол эле учурда Казакстан, Орусиядан дагы келип, акыркы жаңылыктар ортодо чыр-чатак менен жыйынтыкталган футболду баарыбыз көрө алдык. Бүгүн эмне болгон? Ошол окуянын баардыгын чоо жайын кенен кесир сүйлөшөлү. Амансыздарбы? Ден соңуңар жакшыбы? Бизди баары сабаш деди. Көздүмүндү койсуң. Жасалма грим жасап элем. Жок, бизде мана жакшы, баары жакшы. Өзүңөр жакшысыздарбы, амансыздарбы? Сонун отурабыз. Кандай барып келдиңер? Жакшы барып келдик, жакшы барып келдик. Жакшы келдик. Жок, жакшы деле келдик. Самое главное, биздин оюнчуларыбыз аман эсен келдик. Кудайга миң мерте шүгүр болсун. Главное ошол. Анан биз ойлогон максатка жетпей калдык. Биз ушу жеңиш менен келебиз деп ойлогонбуз. Жеңиш менен келебиз деп ойлогонбуз, бирок биз өзүбүздүн жеңиш менен эле келдик. Жеңиш Байрамбек уулу менен. Ага чейин негизи башкача жеңиш менен келебиз деген. Эми ушундай болуп калды. Мен өткөнкү жылы көрүп калгам, Казакстандан бул жака медиа ошол футболчулар келип, One Gap, анан келип кандай футбол Жолдоштук беттеш болгон, ошондо көргөн болчумун. Бизден да ушундай клуб, команда бар турбайбы? Булар качан чогулду эле деген суроо ошондо болду эле. Качан чогулду эле? Эмне болуп чогулду эле? Кантип тандалды эле? Бул жерде биздин ушу топтун командасынын негиздөөчүлөрүн айта кетейин. Бул Максат Садырбеков, билесиңер, нон-стоп. Ошол эле Жеңиш Байрамбек уулу, анан Эрмек Кенесаров. Ушу үчөө тарабынан ушул команда негизделген да. Көккө тагылган кыял бар да. Мен дагы ушундай футболчу болсом, футболду сүйгөн бала, мен оюмча, кээде чоң футбол турнирлери болгондо, матчтар болгондо жатып алып кыялданат. Кубок көтөрүп атканын, Кыргызстан намысын коргоп атканын. Ал менде ар дайым бар болчу. Анан биринчи кезекте Макстан сурадым, кимдер бар депчи. Кимдер бар десем, толтура деди. Биринчи тренировкада канча киши келдик эле? 20дан ашык. 30тай бала келгенбиз. Анан ошонун баары баягы кандай десем, сорттолуп отуруп, анан канчабыз калдык десем? 21 таза оюнчулардан ошондой, 21. Жок, азыр бизде негизи командабызда Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө 2 состав бар да. 2 курам. Биз кандай? Бизде Толук эки составбы? Толук 2 состав бар. Ошондо 25 оюнчу деп кое береличи. А негизи баардык аргасы бер жагын алганда 30га чакын. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Арсен дагы айтат да, Актанбайке постоянно келет дейт да. Анткени бул эмнени айтат эми? Адамдын футболго болгон сүйүүсү, спортко болгон сүйүүсү, өзүнү мындай жакшы сүйгөн адам гана иш таягына чыгат болуш керек. Анан бүгүнкү күнгө чейин чогуу келди. Анан эмнеге Арсен менен алмашууга калтырып койдуңар я деген? Комуздун көзү менен. Мындай да, негизи эле мен кичинекей кезден чуркаганды жаман көрөм. Чуркаганды. Физкультура болгондо да чуркачүмбөсүм, жалкоолонуп элечи. Анан бул жерде калып калгандыктан мен физикалык жактан чындыгында кичине алсызыракмын. Ал эми Арсен болсо, муну биз Мустанг дейбиз, муну биз Феррари дейбиз, муну биз Ламборджини дейбиз. Анткени бул 90 мүнөт тынбай чуркап жүрө берет. 90 мүнөт. Ошондо жанагы нагрузканы бул кандай десем, кармайт да, чыдайт. Мен болсо эми бир тайм балким, бир тайм чуркап туруп, анан бир ай эс алып туруп, бизде кайра бир тайм ойноп. Арсен боюнча чын эле жалпы көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз, Шаардык Арсен Нөмөралиев атындагы Шаардык театрда актер болуп иштейт, кесип актер. Анан ошол себептен дагы бул медиа курама командасына кошулганын дагы маалыматтар катары айтып кетели. Бул театр арасында өткөн футболдо дайыма бомбардир, дайыма мыкты оюнчуну алып жүрчү. Мунун астынан эч ким чыкчу эмеспиз. Эми театрда чоң артисттен жаш артистине чейин баары билет. Кандай ойнойт экен аякта? Бир аз же чоң талага түшкөндө кандай экен Арсен? Бул командабыздын кара күчү негизичи, кара күч. Мындан өзүбүз да коркобуз. Негизи сөздүн ачыгы менен чоң футболдон мен түшүнүгүм азыраак. Эми азыраак болчу, азыр бир аз кичине канча болуп калды? 6-7 ай болуп калды. Бир аз түшүнүк алып калдык. Эми миниде ойноп жүрөбүрүп,
чоңго келгенде бир аз жүдөдүм. Жакшы эле жүдөдүм. Азыр деле жүдөйм. Азыр деле жүдөйм. Азыр жакшы Кудайга шүгүр буюрса өздөштүрүп акырындан келатабыз. Атамбай аке, ошентип кеттиңер. Анан силердин Instagram баракчаңардан көрүп калдым, окуп калдым. Баягы тосуп алгандан баштап эле бир аз мындай эмне көйгөй жаралды, эмне болду? Негизи биз кыргыздар чыдампайбыз, сабырдуубуз. Бирок жанагы чөйчөк толуп кетсе биз жарылабыз да. Шиши толду дейт. Акырындан тола берди. Биз негизи уюштуруучуларга дагы, биздин атаандаштарга дагы таптакыр сөз жок. Баардыгы профессионалдык деңгээлде болду. Анан болгону баягы ката кетиргенде дароо кечирим сурап атышты. Анан мен кечирим сураганды мейли деп коюп жүрө беребиз да, бирок ошонун баары чогула берди да бизгечи. Биз барганда эле мисалы үчүн биз түндө кирип бардык, анан түндө бизди өзүбүздүн жана One Game деген команданын балдары өзүбүздүн достору тосуп алды. Анан биз ага жакшы болду, тосуп алды, бизди жеткирди мейманканага, эс алдык. Эртеси күнү соц барактарды карасак, тиги Россиядан келген командаларды Two Drops, ошол эле Brock Boys, Fight Nights бүт баарын аэропорттон, вокзалдардан домбура менен, борсок жанагы уттук кийимдер менен тосуп атыптыр да. Анан баарыбыздын ичибиз күйдү. Анан дароо Эрмек Кенесаров сторис чыгарды. Бул эмне деген? Биз силердин эң жакын коңшуңар биз болобуз. Биз казак кыргыз бир тууганбыз деп сторис чыгарар менен биз машуу учурунда келиштик дагы, уюштуруучулар кечирим сурап кетишти. Биз макул, кечирим сураган жакшы, мейли дедик дагы, уланта бердик. Биринчи матчта эми албетте Каноха деген жаңы түзүлгөн клуб, аны уттук, албетте биз өз күчүбүзгө ишенгенбиз. Анан ошол оюн учурунда ошо Канохада ойногон футболчунун сүйлөшкөн кызы TikTokко видео чыгарып ийет. Бир жерде. Ал видеодо эмне деп айтылып атат? Мына менин жигитим жакшы ойноду, болгону булар деген чоң-чоң маймылдарды полеге чыгарып коюшуптур, анан ошо чоң-чоң маймылдар негрлер турганда биз утулуп калдык деп чыгарып коет. Эми бул деген расизм. Бул деген адамдын аброюна шек келтирүү. Эми биз кыргыздар билесиңер, кечирим сурат боюнча мастербиз да. Да, алар андайды күткөн эмес негизи чындыгында. Ошодон умтулуп калат деп ойлогон жок. Биздин деген соц тармактагы биздин баардык диванда жасадагы патриоттор көп экен, бүт баары чыгып, ар кайсы жактан жаадыр дегенде, кадимкидей 2-3 жолу кечирим сурашты. Уюштуруучулар дагы, ошого айткан кыз дагы, анан айткан кыз сураганда биз ага ишенген жокпуз деп дагы бир жолу ыйлатып кечирим сурадык. Кечирим сураттык. Кыскасы, ал дагы бизге баягы жүрөктө калып калды. Мейли дедик, кечирим сурады, экинчи жолу кечирим суратабы. Жүрө бердик. Анан бизге машыгууга баягы талааларды бере алышкан жок. Эми берип атышты, бирок футболчулар албетте бир жумада бир 3 жолу машыгыш керек. Жок дегенде. Биздики бир жолу болуп атты, анан бербей атты бизге өзүбүз жана мейманкананын алдындагы эң алдындагы ушул сыяктуу гана бөлмөсүнө барып алып, анан кадимкидей эле ошол жерде машыгып аттык. Эми багы спартанский условия деп коет муну. Эптеп колубуздан келгенин кылып машыгып аттык. Анан алар кечирим сурап атышты кайра эле. Кечип калам мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, кийин Россиядан келген командалар өзүлөрү төлөп машыгып атышат деп кечирим сураган. Анан анын баарын эле биз жутуп аттык, мейли кечирим сурай бергиле деп. Кечирим сурап аттык. Анан дагы бир нерсе, баягы ушактардан дагы көп нерсе түзүлөт да. Биринчи оюнда биздин Daniel Tego деген балабызды кызыл кагаз менен кетирип салышкан. Талаадан кетирип салышкан. Анан ушактар келип туруп, булар деген жанагы SD Family деген ошо уюштурган команданын өкүлдөрү атайын кылышты. Анткени экинчи оюн ошолор менен ойномокпуз. Экинчи оюнда бул кыргыздардын командасы кичине алсыз болуп калсын деп, анан кызыл кагазды ошон үчүн көрсөттү деген сыяктуу ушактар да келип атты. Анын баарына биз албетте ишенген жокпуз, бирок эми баягы чындыкка жакын болуп атты да. Алар дагы бизде чогулу берди. Экинчи оюнда чыктык дагы, анан чындыгында ошол Daniel Tegонун жоктугунан, анан биздин дагы бир Ферит деген балабыздын буту сынып калган үчүн эми сынды да. Анткени ойной элбей калды, буту шишип кетти. Операцияга кетти. Алсыз болуп калдык чындыгында. Оюндун алдында эле утулуп калганбыз. Баягы моралдык жактан. Анан чыгып утулуп калдык өзүбүздүн каталар менен. Бирок оюн боюнча келсек, таптак утулган жокпуз. Анткени теңме-тең тайлашып өзүбүздүн учурлар болуп атты. Гол киргизгенге болгону жана анча стадиондун баары, элдин баары келип алып, казактарга көрмандык кылып атса, баардык жактан бизге мондай күчтүн баары ушундай келип атса, анан биз утулуп калдык чындыгында. Анда дагы башыбызды жерге салган жокпуз. Акыркы оюн бар, ушул акыркы оюнду утсак депчи. Бирок орто жолдон челлендж деген нерсеси бар, алардын челлендж деген. Бул ар бир командадан бирден футболчу келет дагы.
бир нерсе менен таймашат, анан ошону утса, ошол командага 1 рупай берет. Ошону да утуп алабыз биз. Круз деген балабыз чыгып, челленджди утуп алып, бизде 4 рупай болуп калды дагы. Анан эгерде акыркы коюнду утсак, биз 1-орун менен чыгабыз жарым финалга. Анан ошонун баарын сезген тиги уюштуруучулардын баары анан бизге кайрадан эле машыктыруучу полелер, талааларды бербей атты, кыскасы. Ошонун баарын биз алар кечирим сурап атты, жок, бул бизде эмес, кечирип койгула дегенде биз ишенип аттык, мейли деп аттык, бирок сезип аттык да, атайын кылып аткан жокпу деп ушунун баарынчы. Чогултуп аттык, анан ошентип чогулуп келип анан акыркы оюнга келип жетти. Акыркы оюнга келип жетти, анан оюн башталганда эле тиги орус туугандар, эми билбейм. Алар медиа лигада ошол алардыкы ушундай сөгүнүп, сагынып, таптакыр абройго шек келтирген, намыска тийген көп сөздөрдү бир атаандаштарына бири-бирине айтып ойнай беришет да. Орустар менен орустар. А биз кыргыздар баягы андай нерсени эметпейт экенбиз. Андай нерсени чыдабайт экенбиз. Анан оюн баштаганда эле башталды. Оюн башталганда эле бир 15 мүнөткө жетпей эле мен сары кагазды алдым, жанагы линиядан кирип кеткен иштек эмес, мен кыйкырып тилер менен дагы сөгүшүп аттым да, анткени биздин Арсенди, биздин кээ бир балдарды катуу бутка тээп, анан сөгүнүп сагынып тиги калыска дагы сөгүнүп, кыскасы таптакыр мындай маданиятсыздыкты көрсөтүп атышты. Анын баары деген эл көргөн жок, анын баары трансляциядан көрүлгөн жок. Анын баарын биз бер жакта өзүнчө согуш болуп атты тилер менен. Талаада өзүнчө согуш болуп атты. Ошентип ошол жерден эле башталган негизичи. Ошентип баягы келип баары чогулөр деп провокацияга кылып беришет экен алар. Чындыгында биздин балдар айтып атты, келип эмне кыла аласың? Сен колуңан эчтеке келбейт. Эми сөгүнүп сагынып бүтүп баарым. Кадимгидей эле жанагы оозунан ак кирип кайрат чыгат деген сөздөр менен сөгүп атканда биздин балдар акырындан кандары кайнай берди. Ошентип анан жанагы видеодо келген нерсе келип чыкты. Бирок атаандаштарга дагы муну күнөөнү кое албайбыз. Себеп дегенде оюн талаада ошондой эле болот. Дүйнөлүк футболдо дагы жанагы YouTube'да деле видеолор бар, шокирующий диалоги футболистов дегенди көрсөң, ошол эле Месси, ошол эле Криштиану Роналду сөгүнүп, сагынып, футболчулар ошондой. Анан футбол бүткөндөн кийин колобосуп кетип калышат. Ал нерсе баягы закон ченемдүү эле нерсе да. Болгону бул жерден оюндун калысы ошонун баарын убагында кармап туруп, мисалы бирөө сөгүндүбү же бирөө катуу чалдыбы, сразу келип туруп, дагы бир жолу ушинтсең, мен сага сарыны көрсөтөм, же болбосо оюн талаасында ал ким башкы экенин көрсөтүп коюш керек болчу да. Ал анткен жок. Сыяктуу бутун чаба берди, тиги сөгүнө берди, дагы керек болсо судьяны өзү сөгүп атса дагы унчукпай жүрө берди. Оюндун калысы оюнду колунан кое бербейди да. Дарбазачыга сен аз киргизем дегенде мына анын баарын угуп аттык бар. Анан провокация дегенде мына мен сүйлөп аткандай эмес. Ар бир сөздүн ортосунда сөгүнгөн сөздөр бар орустардын. Алар көнүп калыптыр эми баягы. Өтүкчүлөр деле сөгүнүп атканда кадимгидей элечи. Чын айтканда. Анан матчтын алдында алар биринчи матчты жанагы оюн талаасынын Казакстандагы эң мыкты команда SD Family'ни 2-0 утушкан. Ошол Тудроц. Эми Тудроц бул Россиянын лигасынын 2 жолку чемпиондору. Кыскача айтканда азыркы медиа лиганын эң күчтүү командасы. Талаага чыкканда аларды деген Россияда алар жылдыздар да. Бирок алардын көбүнчө көрөрмандары жаш балдар, мектеп окуучулары. Армиясы көп, аябай көп көрөрмандары. Анан көнүп калыптыр. Талаага чыкканда аларды колдоп, алар кичине эле мынтып койсо аларды тиги көтөрө калып, аларга тарткан, кыскасы ошонун баарына көнүп калыптыр. Биз андай эмеспиз. Экинчи оюнда алар биз биринчи оюнда уткан команданы, биз 1-0 уткан команданы 9-0 утуп алышат. 9-0. Анан оюндун алдында соц тармакка чыгарган эмелердин постторун көрсөңөр, бизге лайк калтыргыла, биз бүгүн эртеңки оюнда канча гол киргизет экенбиз депчи. Карасаң 5-0, 4-0, 8-0 деген сыяктуу эсептер жазып атышат да. Анан оюн алдында дагы жанагы мотивациялык эмелер беришет да бири-биринечи командалар. Ошон баарын тартышат. Тигилер чыгып алып, эми сөгүнгөн сөздөр менен чыккыла дагы биринчи мүнөттөн баштап маларды жайлап салгыла. Биринчи мүнөттөн баштап маларды эми сөгүнгөн сөздөр менен өпкөзүнүп салгыла. Анткени ушул оюндан билинет, жарым финалда биздин атаандаш коркуш үчүн маларды азыр талкалап салсак, анан жарым финалда бизге оңоюраак болот деп мотивация берип атат да, эми сөгүнгөн сөздөр менен. Анан ошонун баары планы ишке ашпай калды да. 60 канча мүнөткө чейин? 70ке чейин. Керек анан бизге Кыргызстандан дагы өзүбүздүн көрөрмандардын баардыгы айтып атышат.
кичине чыдап койсоңор утмаксыңар депчи. Анткени силер тараптан голго аз эле калган, алар провокацияга алдырып, алар эмне кыларын билбей калышкан деп. Анын баары билинип атты негизи чындыгында. Болгону жанагындай кичинекей конфликт пайда болуп кетип, андан ары мушташ пайда болуп кетип, анан биздин Арсенден сурайынчы, ошол баягы оюн учурундагы силер сыртында карап турган. мен арасында жүрдүм муну. Жок, мушташка чейин. Оюнчулар менен билинип аттыбы? Алардын агрессивдүү ойноп атканы. Негизи буга чейин 2 ойун өткөргөнбүз. 2 oyunda мен 2 oyunda тең 90 мүнөт до конца ойноп чарчашып эмесмин 2 oyunda тең. Чын сөздүн ачыгы. Именно ушул оюнда оюн ушундай чыңалды, темп дагы ушундай бат болду. Мен биринчи таймда чарчап калдым. Оюн ушинтип Актамбек айткандай чыңала берди, анан мынтип тийсең эле уже бакырып жатмай башталды. Ошондо күчөп отуруп анан акырында топ менен тепкенде тиги жаткан оюнчуга тийди. Анан ошондон тура калып экөө жакалашып кетти. Ошондон жанагы чыңалган нерсенин баары ошол жерден от алып кетти дагы. Биздин вратарыбыз чыкты мындай боюнча. Келди дагы ошол менен тиги чапты деп атпайбы? Чапты деп атпайбы элдин баары же тиги там укмуш чапты деп. Бирок видеодон карап койсо болот. Ал негизи чапкан жок да. Ал түрттү. Унун баары менде факт менен бар да. негизи ал жерде именно азыр ошо соцсеттер именно жана мен чапкан жеримди кесип, именно ошол жер меники аябай азыр ар кайчакка тарап кетти. Мен деле түшүндүрүп бере алам, анын баары. Тарап кетти. Тарап кетти, анан мага жазып атат. Көчө 4-5 киши жазса сени камап салган турбайбы? Сен камакта турбайсыңбы деп атат. Тилер камап салган турбайбы? Анан бирөө жазды, тиги бетиң көрүнбөй алчакты, токмок жеген турбайсыңбы? Таң калып атам да анан. Негизи ага барбайт деле болчубуз негизи. Мен билбейм, артынан жанагы суу ичкен шейкер менен бирөө шейкер менен чапты маяк жака. Анан ошондон мен неметип кеттим, от алып кеттим дагы анан бияка бурулуп келсем, уже тиги белек байкени капшонкасын ылдый кийгизип алып, уже эметип атты, чапкылашып. Мындай болду. Тилер акылдуу экен. Жанагы талаада ойноп аткан оюнчулар бирөө да мушташкан жок. Бирөө эле мушташты. Калгандары билет экен да, муну эми көнүп калышкан да, тажрыйбасы бар да. Көнүп калышкан, мушташса аларды кетирип салат да баягы кызыл карточка менен. Анан алар мушташкан жок. Бул жакта баягы скамейкада отурган баары барып туруп мушташты. Аларды алар 50дөй киши, биз 20 чакты эле кишибиз. Анткени алар көп делегация менен барган да. Анан буга айтып атам, Арсен тийбе, сен кызыл карточка аласың, Арсен тирме, Арсен деп атсам, дегичек болбой бул тигилерди бирөөнү чабып, ага чейин эле чабып жүргөсө. Анан ошол моментте байкасаңар, бул деле чаппайт болчу албетте. Биздин белектүү 2-3 эле аткандыктан ошол жерде чапкан. Анысы дагы эми трансляцияга кирип калып атпайбы. Кыргызда өздүкүн чабып атсаган түрк бермегиле деп. Анан бүт баарын видеого тартып жүрдүм. Мен Арсен чапканды да байкап калгам дагы, экинчи кызыл карточка кетти дедим. Бүттү, биз 9-9 калдык. 9-7 ойнойлу. Эми тигилерден деле, тигилер 9-га 9 калып калат окшойбуз дедим да. Тигилер деле мушташып жүргөн, тигилер деле баягы азыр кетирет депчи. Анан тренерге келип айттым, тренер биздикин у нас троих удалили дедим. Кто дейт? Анан айттым, вратарь, биздин экинчи вратарь дароо даярдана баштады. Арсен кетти дедим. Арсен убирает дедим. Илгиз убирает дедим. Үчөөнү деди. Ооба, үчөөнү дедим. Анан бирок ойлогонбуз, тигилерден дагы 3-4 депчи. Жок, тигилерден бирөөнү эле кетирди. Биздикинен 3-өөнү кетирди. Ошондо талаада 8, анан аларда 10. Эми бул оюн болбойт да чындыгындачы. Эгерде 8-ге 8 калтырып койсо, мейли 8-ге 9 калтырып койсо биз ойноп атмакпыз. Анан мындай карады дагы тренер, болду. Экспертиза башталып кетти баары. Спокойно чыгып кеткенибиз жакшы болду го дейбиз, анткени андан арда уланта турган болсо анда чоң нерсеге айланып кетмек да. Ошондуктан биз да өзүбүз жактан жоопкерчиликти сезип, ошондуктан биз оюн талаасын эле жөн эле чыгып кеттик. Бир гана претензиябыз бар. Бул калыска. Бул медиа өкүлдөр экен да, бул деген хайп да деген да сөз болуп калды да. Керексиз. Кайдан хайп? Албетте хайп болдук. Бирок биз бүткөн эмеспиз. Бул хайп кылабыз деп барган эмеспиз да. Биз биринчи кезекте команда чогулуп атканда мына Астанага баратабыз. Кыргызстандын намысын коргойбуз. Кыргызстандан биринчи команда чыгып атат. Жакшылап ойноп келели деген максат менен барганбыз чындыгындачы. Бирок тузо чемпион болсо дагы бизди ута алышкан жок да. Керек болсо биз ута алмапты алардачы. Ушул нерсени көкүрөккө сактап, кыйын киши болуп фронттон келгенбиз келдик. Уткандай да жүрөм азыр. Футбол учурунда дагы бир өкүнүчтүү нерсе, көрөрмандар алардыкы деп атпайбызбы?
көрөрмандар эле. Балким казак эли бизге каршы эмес, көрөрмандар эле. Ошол жактагы чогулган кичинекей жаш балдардан баштап Тудрос деп кыйкырган казак туугандар, көрөрмандар бизге каршы болду, футболчулар бизге каршы болду, футболчулардын жанагы бровкада тургандардын баары каршы болду. Анан ошол эле учурда жанагы комментаторлор да бизге каршы болду да. Ката, Матчты өнөтө отурсаң, комментаторлор бир тараптуу кылып, Тудросту коргоп, анан бизди. Кыскасы, бул матчтан кийин ошол медиа лигада, ошол медиа чөйрөдө, балким ошол футбол чөйрөдө биз кыргыздар жаман болуп көрүнүп калдык негизичи. Бирок чындык биз тарапта бар бир элечи. Биздин чындыгыбыз бар дегендей. Кыргызстанды жакшы жагынан көрсөтүп болчу, турнирде татыктуу оюн көрсөтүп болчу, анын баарын албетте көрсөтө алдык. Болгону жана аягы жанагындай болуп калды, бирок анын баарын унутуп биз менен кол алышып, анан жакшы маана менен тарап кеттик эми. Эң башкысы бири-бириңиздерди кечириптсиздер, бири-бириңиздерге түшүнүпсүздөр. Эң башкысы ийгилик каалайбыз келип келгениңиздерге. Чоң рахмат, бар болду, аман болду. Болду де. Топ тимге ийгилик. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик. Мына ушинтип урматтуу көрүшүбүз. Ушу менен жыйынтайбыз. Буга чейин баягы өзүңүз Instagram баракчалардан же болбосо YouTube'дан бир канча ошол жердеги ызы-чууну көрүп бир жыйынтыкка чыгара албай аткан болсоңуз, мынакей биздин Кыргызстандан барган футболчуларыбыз дагы, оюнчулар, медиа өкүлдөр экинчи тарабын дагы айтып берип атат. Буга чейин сиз орустардын эле баягы оюн пикирин уккан болсоңуз, мынакей кыргызчасы мына ушул кандай жүргөн, эмнеден улам бул чыңалыш келген. Жалпыңыздарга биз менен бирге болгоңуздарга чоң рахмат айтабыз. Кийинки бирөөдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.